Ассаламу алейкум. Аманга келдик. Аманды барыңыздар тааныйсыздар. Аман. Assalomu alaykum. Азыр менде мындай суроо болот, Аман брат. Экөө жакыныраак туралчы. Кыска. Азыр элдерде мындай болуп кетти, брат. Железофосфатный 3000 цикл зарядка чыдайт, литионкалар 2000 зарядка чыдайт деп туруп анан мүнт эсептеп коюшат да. Железофосфатный 3000 циклга чыдаса бул миллион километр пробегке чейин жүрүп берет бул батарейка деп атышат да. Мындай. Мен анан көпчүлүктүн шагын сындырбай, сен каякты билбей элең дедирбей, учукпай эле деп коюп аткам. Биздин деле клиенттер, башкалар деле ушундай. Железофосфатты жакшы деп, литионный батареялар жамандаган отзывдар бар. Мо 3000 цикл заряд миллион пробегке жетет. Мисалы, мынтип атат да, бир зарядың 400 километрге жетсе, аны 3000ге көбөйтсөң деп эсептеп коюшат да, почти миллион болуп калат экен. Ошентип эсептеген туурабы же туура эмеспи? Албетте туура эмес. Туура эмес. Антип эсептей турган болсо, чынында эле 3000 цикл менен миллион болгондо ал үчүн батарея мындай заводдор жана башкалар айтмакчы вечный болуш керек да, ошого жетиш үчүн. Бул жерде батареянын внутренний сопротивлениясы, батареянын кыргызча айтканда ички каршылык деп коет. Анысы батареянын общий состояние, общий сок, батареянын разбалансы, батареянын өзүнүн общий ком деп коет, сопротивление. Ошонусу аябай роль ойнойт да. Эгерде батарея жакшы эмеде, кандай десем, жакшы жагдайда колдонула турган болсо, зарядка азыраак киловатт менен заряд болуп, машина каралып, же болбосо постоянный медленный менен эгерде чыдап 15 киловатт, кача үйүнө 17 киловаттты коюп, ошону менен кылам десе, анда ошол циклга мындай кыйнап жеткирсе болот да. А так мындай эсептей келгенде туура, мындай мынча жылга буланча, булча түкүнчө деп. Бирок да мындай реальный по факту карап келгенде мен айтат элем, наоборот, литий железофосфат эмес, кийинки поколенияныкы көбүрөөк жүрөт да. Аны мындай, кандай десем, эсептеп отуруш керек да. Мен кандай түшүндүрүп берейин, аны же мындай бирдеке менен эсептейлиби, кантсек болот. Жок, мисалы брат, сизге неме келип атат да? Суроо тагыраак. BID юан аптар келип атат. 21-22 жылкы мен мына көрдүм, азыр батарейка юан аптыкы батарейка, блейд батарейка чачылып жатат. 3000 цикл болгон жок да бул. Болгон жок. Даже 500 цикл деле болбосо керек да. Цикл өткүчөктү эле арасынан бир ячейка же эки ячейка иштен чыгып калып атпайбы? Заряд кармабай калат, нөлгө түшөт, машинаны жүктөп келет, анан биз башкага алмаштырып беребиз ячейканы. Анан ошондон ары улай берейин десең, дагы башкасы кетет да, дагы бир ячейка. Бул бир эле эмес, бул Бишкекте электро машина оңдогондордун баарынан сурап чыкса болот. Ушул блейдтерди ремонт кылып атасыңарбы депчи. Анан видеолорун киргизбейлебиз. Батарея монту көтөрүлүп кетип атко. Аларды элди эме дүрбөлөң кылбай эле коелу деп. Бирок көбүнчө эсе литий железофосфат деген эмеси баягы ремонтта пригодный, алмаштырганга жеңил, жасаганга жеңил, балансировкага поддается, чечкен таккандан башкасы. Блейд батареялар деле мындай укмуш деп эсептегени менен андагы плюс жагы бар, мунун дагы плюс жагы бар да. Ошону суроонун мындай эмеси кандай болуп калат, мен ошону түшүнө албай аттым. Кайсысы жакшы дегенби? Же кандай? Кайсысы жакшы, анан жанагы эле брат, неме 3000 цикл миллион пробегке жетет деген туура эмеске эле кагып койчу деп. Ошо. Айтып түшүнбөдүм эле деп. Жете турган болсо, антип жете турган болсо, анда машина ремонтко келбейт эле да. Монтип келип алып Кытайдан вторичкаларды айдап келбейт эле. Кытайдагылар до конца ошо 3 миллионду уруп туруп, анан бери чыкмак да. Анан бул айдалып өзүнүн канча бир 1,5 цикл менен 2000 менен мисалы ийдеп бизге кирип атканда эле карасаң сохо там 60-тын тегереги максимум 220-230 жүрө алат. Анда кытайлар биринчи айдамак, бизден биринчи. Башканы. Ошол эле. Логично ойлоп. Неме? Кыска тиги. Ооба жок деп эле. Литионка жакшыбы же железофосфат жакшыбы брат? Литион жакшы. Литион жакшы. Ооба. Уктуңарбы? Эмдигиде брат, неме кылайлы, неме анонс кылып. Сокту скручивать эткен боюнча, анан оригинал сок боюнча бир сөз кылабыз. Ошентели? Ооба.